жаш бул жөн эле цифра туугандар. Азыр бизде Америкада жакындан бери аяк катуу кар жаап, суук болуп атат. Түнкүсүн 23 градуска чейин чыгып атат. Азыркы мезгилде мен мына басып жүрөм. Азыр мен телефондон карасам 13 градус экен, минус экен. Ошого карабастан басып жүрөм. Туугандар, сиздерге да ушундай ден соолук каалайм. Менин жашым мына быйыл 70ке чыктым, кечиресиздер. 70ке чыктым, бирок Кудайга шүгүр. Мен өзүмдү 40 жаштагыдай сезем десем эч жаңылышпайм. Туугандар, мунун баардыгы тең эмненин күчү? Ушунун баардыгы тең кам сүттүн күчү, көк ширенин күчү. Акыркы мезгилдерде мен негизинен кам сүт порошогун ичип атам. 1 жылга жакындап калды. Аябай сонун. Эми сиздерге жеткире албай атам. Кудай буйруса жакын ортонун ичинде сиздерге жөнөткөнгө аракет жасайм. Өзүңөрдү жаш кармайсыңар, күчүңөргө күч толот, энергияңарга энергия кошулат. Эч кандай бир суукту да сезбейм. Мисалы мен эртең менен эрте туруп алып басам, кечинде ушинтип прогулкага басам, эч нерсени сезбейм да. Мен жанагы китеп чыгаргандан кийин мен баарыңыздарга эле билдирүү жазып атам, видеолорго коюп атам. Китеп чыгаргандан кийин кам сүт жана көк ширелер туурасындагы видеолорумду өчүргөм. Анткени себеби ушу китеп менен баардык Кыргызстандын аймагына жеткирейин деп аракет жасадым да. Анан көп адамдар суранып атышат, эмнеге видеоңузду койбойсуз деп. Анан видеону издеп кайра койсомбу деп аракет жасадым, бирок галереядан таба албай койдум, өчүп калган экен. Ошого байланыштуу мындан биягына видеону деле эми көп киши көрбөйт экен. Негизинен жанагындай экен да, кыска нерсеге үйрөнүп калыптырбыз да. 2 мүнөт 3 мүнөттүк нерсени көрөт экенбиз. Анан чоңураак видео жасап койсом эч ким көрбөйт экен. Ошого байланыштуу мен азыр 2 мүнөтталык, 1 мүнөтталык кылып майда видеолорду коеюн деп Instagram баракча ачтым. Туугандар, ушу менде ким катталган болчу болсо, ушу группаларда ким катталган болчу болсо, суроо жооптоо мендеги кубанычта, кам сүт порошогу деген группабыздагы бар, ушуларга ким катталган болсо, ошондой эле манабу пайдалуу канал азыркы мезгилде 70 миңге жетип калды. Ушулардын баардыгын тең чакырып кетет элем. Инстаграмда мына азыркы ушул видеонун асты жагындагы комментарияны карасаңыздар, ошол жерге мен ссылкасын коюп койдум. Анан мына экранга да чыгып атат. Ушул ссылка боюнча мындан биягына Инстаграмга катталсаңыздар, күнүнө 1ден 2ден видео койгонго аракет жасайм. Кыска кылып, ошол эле кам сүт боюнча, ошол эле кам сүт порошогу боюнча, ошол эле көк шире боюнча баардыгы тең информацияларды ошол жерде көрүп турасыздар. Туугандар, мен атайын ушуну айтып коеюн дедим. Инстаграм баракчага сөзсүз катталыңыздар. Катталбасаңыздар, менин баардык информациядан калып каласыздар. Ошол эле порошок туурасында качан жөнөтөм, баардыгын тең ошол жерге коем. 13 градус суук деген мен үчүн билинбейт. Жылаң баш эле жакшынакай болуп басып, ушуга үйрөнүп калдым да. Баш кийим кийип, бала кезимден баш кийимди жаман көрөм. Аябай катуу суук болгондо эле бир кичине тумак-сумак, кичине бир күн, 2 күн кийбесем кийбейм да. Анан азыр дагы көнүп алган экенмин, азыр деле кар жаап атса деле жылаң баш чыгып кете берем. Анан бул жакта Америкада жанагындай өтүк деген кийбейт, сурап көрсөңүздөр эч ким кийбейт. Баардыгы тең кроссовка менен эле жүрө беришет. Азыр деле менин турушум ошондой. Мындай куртка кийип алдым. Эми курткасыз деле чыксам боло берет. Эчке чыгып карга күрөшөбүз балдарым менен. Анан өзүмдү аябай жакшы сезем да. Ушунун баары эмненики? Ошонун баардыгы тең кам сүт порошогунун күчү. Ичип көрсөңүздөр, анан Кудай буйруса сиздерге жөнөтүп калсам. Анан могу Америкалыктагылар дагы мындай угуп калгандар мындай жазып атышат, анан мен жөнөтүп атам. 1-2 бизде оңоюраак экен, почтадан эле жөнөтүп жибересиң, же болбосо жакын болсо үйдөн келип алып кетишет. Ошо менен колдонуп бул жактагылар ичип башташты. Отзывдар аябай жакшы, Кудай буйруса. Ал жерде бир эле кам сүт өзү эле эмес, көк ширеден да бар. Ошол эле мезгилде тамырынан да кошуп туруп, башкача технология менен жакшынакай кылып кургатылып жасалган порошок. Порошогун реклама кылып эле айтат, бирок эч эле жөнөтпөй койду деп атсаңыздар керек. Мындай бир глобалдуу аябай чоңураак маселени чечиш
бул жакта өтө кыйын экен. Анча мынча тыйым берип же тааныш билиш менен кыла албайсың. Только ушул законго туура келсе гана ошол нерсени кыласың да. Анан законго ылайыкташтырып аракет жасап атабыз. Урматтуу туугандар, бул болсо порошок. Бул туурасында ушул эле видеону мен мурдакы видеолорума да койдум эле, дагы бир жолу көргөзүп коеюн деп атам. Порошок ушундай болот. Бул эми жанагы кам сүт, көк шире, тамыры, бир сөз менен айтканда, алардан ашса ашат, кем калбайт. Миң дартка даба. Туугандар, мен бул видео менен айтайын дегеним, мындан биякы өзүмдүн тажрыйбамды, кантип машыгам, кандай тамактанам, анан ушул порошок эмнелерден турат, кантип ичиш керек, кандай ооруларга канча мүнөт ичиш керек. Бир сөз менен айтканда, баардык нерсенин баардыгын тең мындан биягына Instagram баракчасына коюп турам. Дем токтотуу көнүгүүсү туурасында үйрөтөйүн. Азыр ушу ден соолук туурасында программа түзүп атам. Ошолор жөнүндө маалымат аласыздар. Бир сөз менен айтканда, эч кандай зыяны тийбейт. Мынакей мен үй бүлөм менен келип азыр машыгып атканымды коюп койдум. Ушулар туурасында айтып берем. Азыркы жанагы биздин аксакалдар үйдөн чыкпай, карылыктын доорун сүрбөстөн ушундай машыгышса аябай ден соолуктарын чыңдайт. Анан өмүрлөрүн жок дегенде 10 жылга, 20 жылга узартат туугандар. Ошон үчүн сиздер менин Instagram баракчамдан, мындан биягына ошол Instagram баракчамдан баардык нерселерди көрүп турасыздар. Ушундай туугандар, катталыңыздар. Спорт залдан чыктым. Мынакей эшикте 18 градус. Кырч. Тер деп чыктык, мынакей тер деп тер куюлуп